Сентябрда университетке келип мен кайсы факультетке тапшырганымды билбейм да, унутуп койгом ужечи. Ар кайсы факультетке кирип бир жума бою ар кайсы факультетте окуп жүрөрдүм. Анан ошол жерден бирөө анан кармап калып, сен каякта окуйсуң? Мен талон немен баягы көрсөтүп, мен ушул факультетке өттүм эле десем, анда жүр сен деп мени ээрчитип алып анан журналистикага алып барган да. Журналистикага мен случайно келип калгам. Мен бул жакта шаарда эжем бар болчу, ошого окууга тапшыртып кой деп мени ошол эжем тапшырган. Келгенден кийин каяка тапшырасың? Каяка тапшырарын билбейм мен десем, анан эмне кылган жагат? Эмне кыялың бар дегенде, Америкага кетем дедим. Анда сен переводчик болушуң керек, котормочу болушуң керек экен, тил үйрөнүшүң керек экен деди. Анда тил үйрөнүшүм керек экен дедим да, биз лингвистикага тапшыралы деп университеттерге талондор таштап жүрөбүз. МУКка барсак, кайсыга тапшырасыңар, жана приемныйда отурушат го. Ошол жерде лингвистика деп, американоведение деген факультеттер бар экен. Анан ошол жерден эжем сүйлөшүп атат. Мен бер жакта эле турам. Мен айылдан келген, мындай төнт бала болчумун да. Анан жана журналистикада отурган кыздар аябай шустр экен да. Анан эжем кечке бул бала журналист болсун, андан көрө англис тилин көчөдөн деле үйрөнүп алат деп эжем көндүрүп турду. Анан журналистикага окуйсуң деди. Мен анда өзүм түшүнбөй туруп эле каршы окуйм деп койдум. Ошентип мен журналистикага мындай случайно эле келип калгам да, капыстан элечи.